Mal bolboşuğuz керек. Malga okşop mal bolboşuğuz керек mekendештерим. Жолдо бирөөнүн кою чыгабы, эчкиси чыгабы, эшеги чыгабы, малы чыгабы айырмасы жок. Токус машина менен бир кырсыктап кое турган болсок, адамгерчиликтүү болуп, токтоп, эсине жогуп, акчасын берип төлөшүбүз керек. Жолдо бараткан учурубузда бир жолдо таш жатабы, кесек жатабы алып коюш бул имандын эң төмөн даражасы. Эгерде сен ошону да кылбасаң анда эчтегең жок дегени да. Ошон үчүн коомчулукка пайдалуу иштерди көбүрөөк кылайлы. Жолдо бир кырсыктап жатабы бирдеке, аны чекеге алып коюш бул мусулмандын милдети мекендешим. Мына карасаңыздар. Жолдо да чыгарып койгон кандай жакшы нерсе. Өзүң дагы эс аласың го. Сенден кийинки өткөн бардык адамдар рахмат айтып өтөсүң. Erkek менен катындын айырмасы жыныстык мүчөсүндө эмес. Эркек сөзүндө эркек. Айтып, катын чалыштын ишин кылып, сөзүңдө турбай койбо. Ар бир сөзүңдө тур. Сүйлөбө. Эгер кыла албасаң, аткара албасаң, ал сөзүңдү эч качан сүйлөбө, убада бербе. Бүгүн чозмолор көп, эзмелер көп, чечкинсиз эркектер өтө көбөйдү. Аялдардын тажаганы бул чечкинсиз эркек. Эч качан чечкинсиз болбо. Турмушка чыкканда, урматтуу эже карындаштарым, биринчи чечкиндүүлүгүнө кара. Эркек киши чечкиндүү болуш керек. Ойлонуп, бүй деп жүрө бербеш керек. Бардык маселеде, бизнестен баштап үй бүлө маселелерде чечкиндүү болуш керек эркек киши. Катын чалыш, катын менен эркектин айырмасы деле ошондо. Эркек болуш керек, мекендештерим. Эркек болойлу. Шөбөлө. Эркек бол, эч качан катын чалыштын ишин кылбай, эки жүздүү болбо, ар дайым баяга дагы кедейге дагы бирдей мамиле кыл мекендешим. Дос болгон кезде саткын менен эч качан ит менен дос болбо. Ит адамдын досу, ит досуң болгону жакшы, бирок досуң ит болгону эң жаман. Айтайын дегеним аракет кыл. Аракет кыл. Любой нерсе кылып койсоң болот. Прям бардык поля бүгүн бош турат. Бизнеске киресиңби, илим тармагына киресиңби, техника жаатына киресиңби, поля бош. Ойлонуп табылган нерседен ойлонуп табыл элек нерсе көбүрөөк. Көп нерсе кылып койсоң болот. Мекен үчүн, дин үчүн, эжериң үчүн, ата эле бир туугандарың, өзүңдүн семьяң үчүн. Жөн эле жүрө бербе мекендешим. Жөн эле жүрө бербе. Бирдеке менен алек бол. Өзгөчө карлар нарындын кара. Мына. Азыр жомоктогудай жашоого кирип кетип атабыз. Соңкөл бизге бар бол. Бул жакта боз үй, отель, андан кийин дальше bir 15-20 çakırımday kaldı. Kudayım bürse жетебиз. Bizlerge жақшы ес алу, sizlerge жақшы көрүү. Мындай таза аба, мынандай тоолор, мынандай туман, мынандай зоолор. Кыскасы бул нарында. Нарындан башка эч бир дүйнөнүн эч бир жеринен таппайсыз. Өзгөчө кооздук, өзгөчө кереметтик, Нарындык бир туугандар аман болуңуздар. Азыр биз 12 сааттай жүрүп, Соңкөлдү кыдырып жүрөбүз, азыр тегеренип. Өзгөчө кооздук жерлер мекендештерим. Чындыгында эң жаманы ушул жерлерде дагы ишелер жатат, дарактын ишелери жатат. Бул албетте менин маанайымды түшүрдү, бирок аракет кылабыз. Ошондуктан мекендештерим аракет кылайлы, тазалыкка бекем болойлу. Ушул жака дагы келип мусор таштап кеткендерге таң калдым. Боз үйдү өтө көп көргөнсүздөр, бирок таштан болгон боз үй бул Соңкөлдө эле бар. Бул жакта Соңкөлдө өзгөчө боз үйлөрүбүз. Бул жакта дагы өзгөчө боз үй, Өзгөчөлүгү таштан эң арзан вариантта сонун кылып салынган. Атолдук кылышып, оймо чимелерди дагы келтирип коюшкан. Өзгөчө боз үй, Жамырды караңыздар. Аллах табарак ва таала берген эң чоң неемат жамыр. Жамырдан жер көгөрөт, оттор чыгат, буудай чыгат, дандар чыгат, бардык нерсе суу менен сугарылат. Аны эркектер жейт, уругу сонун болот, анан аялдарыбыз помпулдаган балдарды төрөп берет. Кыскасы жамырдан бүт бардыгы суу менен жашоо бердик дейт керемет Куранда. Суу аркылуу мекендешим бардыгы келет экен, Сууга шүгүр кылайлы, жамыр жаба берди, не кылам, ой суук болуп кетти, не кылам, ой ысык болуп кетти, не кылам дей бербеңиз мекендешим. Сабыр кылыңыз. Шүгүр кылыңыз бардыгы келип аткан нерселерге мекендешим, бардыгы жайына болот. Эч жолап